Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай Манас эпосуна багытталган самалыктан кыскача таанышкан соң көрсөтүүбүздү алууну үстүн атабыз. Биз жогоруда белгилеп өттүк элек, студиябыздан меймандар орун алат деп келип калыштыр. Алар менен тааныштырсак, сүрөтчү, көптөгөн чыгармалардын ээси, Нарын даңкы медалынын ээси, эл аралык сыйлыктардын лауреаты Нурбек Жолбунов агай. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман таңыз менен. Рахмат силердин дагы. Таңды кандай тостуңуз? Аба ырайы кандай болуп каптыр? Аба ырайы бүгүн таптаза сонун болуп каптыр. Жаңырып, жамгырдан кийин кандай сонун керемет, аба тазарып, чаңдын баары кетип, жакшы маанай менен келдим. Агай, айтсаңыз, мына ушу көчө, ушу өзүңүздүн чыгармаларыңызды сүрөт көргөзмөсүн уюштурдуңуз. Кандай өттү, кандай башталды? Элдер кандай кабыл алды? Ошол боюнча кеп баштасак. Бул көргөзмө Атамекен алтын бешигим деп аталат. Şu Nарын шаарынын 157 жылдыгы, Нарын районунун 95 жылдыгы, анан Какен Мамбеталиев атындагы тарых этнографиялык музейдин 40 жылдыгына арнап, ушу Теңир Тоого элине арнап, өзүм ата мекениме, эли журтума арнап ушу көргөзмөнү ачтым. Бул көргөзмөдө айтайын дегеним, биздин Кооз Теңир Тоогунун табиятын көздүн карегине сактап калуу, дүйнө элдерине даңазалоочтой бейиштей болгон жерибизди мына азыр таштанды деген маселе болуп атат. Баары булганып атат, ошондой булгабайлы жерибизди көздүн карегине сактап калалы, кийинки муундарга таза жакшы табиятты өткөрүп берели. Ошондой эле мына президент улуттук наркты өнүктүрүп өстүрүү деп указ чыгарбадыбы? Ошонун негизинде байыртадан бери калган биздин ата бабабыздан калган көркөм өнөрдү азыркы кааламдашы мезгилинде жогото албай, ошону сактап көздүн карегинде өнүктүрүп өстүрүү деген ойдо кылдым да. Анткени азыр деген мына көптөгөн согуштар болуп атат жер жүзүндө. Ар кандай катаклизма, кырсыктар болуп атат, ошондойлор болбосун, жер жүзүндө тынчтык болсун, адамдар өзүнүн убактысын, жан дүйнөсүн, акылын, талантын жалаң гана жаратма иштерге арнасын деген жакшы ой менен кылдым да. Көргөзмөнүн аталышы дагы Ата мекеним алтын бешигим деген аталышта дагы болуптур. Анан бул сиз өзүңүз дагы Нарын районунун Кулан агайынан болот экенсиз да. Анан сүрөт өнөрүнө кантип кызыгып калдыңыз? Анткени мен ушу ата мекеним алтын бешигим деп атаганым ушул өзүмдүн Нарын уулу болгондон кийин өзүмдүн парзымды аткарып, өзүмдүн эли журтумдун алдында бир көргөзмөмдү ачып коеюн дедим. Анткени бул көргөзмө бүткөндөн кийин бул көргөзмө Бишкекке кетет да, Бишкекте болот. Анан мен көп тараптуу иштейм да, чыгармачылык демек көк аламда чексиз болуш керек. Жан дүйнөнүн кандай кааласа ошондой иштеш керек да. Кандайдыр закондор менен, канондор менен, жанрлар менен, стилдер менен, агымдар менен, ойлор менен чектелбеш керек да. Жан дүйнөнүн кандай кааласа ошондой иштеш керек. Ошон үчүн мен көп тараптуу иштейм да. Живопись да жасайм, май боек менен, ошондой эле таштар менен да иштейм, чий менен, кийиз менен, колуман келген талантымды мен ачкым келди да ошо. Ошон үчүн көп тараптуу иштейм. Бияка Нарындын Кооз табияттарын тарттым, мечитти, жанагы интернет жактагы Кооз жерлердин баарын, анткени булар менен архив болуп калат. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп атпайбы? Мунун баары өзгөрөт, Нарын шаары өнүгөт, башкача болот деген кийимибиздин муундар, кийинки муундар көрөт да, ушундай 50 жыл мурун ушундай болуптур. Ошондой эле биздин мына чий чырмачылык жоголуп баратат да, ата бабадан калган өнөр да. Ошону биз азыр мен улантып, биздин апалар ою чиймелер жасаса, кереги ашкана чий, кереги чий жасаса, менин заманбап музейге келе турган, бир Кыргыздын жашоосун, Кыргыздын философиясын, тарыхын, маданиятын айта турган чоң композиция түзүп, анан ошондой иштерди иштедим да. Кийинки муундар ушулар көрсүн биздин тарыхты. Анткени менин чыгармаларымда ошо Кыргыздын жүзү нурданып, Кыргыздын жыты жыттанып, Кыргыздын ыры-кырдап турушун каалайм да. Кыргыздын тарыхы, жашоосу, ошондой эле таштар да бул чоң аябай кызыктуу да. Мен Нарын суунун жеген көп бойлойм, ушундай кызыктуу таштар көп да. Килеген төөлөр чөгүп жаткансып, же баатырлар уктап жаткансып, арасына барсаң бир өзүнчө философия жашоо да. Таштарда бир кандай сырларды, бир доорду атып жаткансып өзүндөчү. Анан ойлоносуң бар эмне ушундай иштейин да. Өзүлөрү эле айтып берет, мага моундай чек, моундай тарт депчи. Анан алып келип анан иштейсиң да. Ошондой эле мен кийиз менен да иштейм. Биздин апалар ала кийиз жасашкан да. Мен бала кезимде көп эле апама жардам берчимин да. Анан чоңойгондо ошол мен жан дүйнөмө сиңип калыптыр да. Анан ошо апалардын ала оюма жасасам, мен ага дагы Кыргыздын бир эпосторун, жомокторун, уламыштарын ошо кийизтерге чоң 3,5 метрлик кийизтерге жасап чыктым да. Ошо Кыргыздын эпостору, тарыхы, улуттук наркы сакталып калсын ошолорго депчи. Анан ошо көргөзмөнүн өзөгүн эмне түздү негизи? Көргөзмөнүн өзөгүн баардык эле иштер түздү. Таштар менен композиция болгон, живопистер авангарддык стилде, пейзаждар,
Ошонун баардыгы адамдын адамга болгон мамилеси, адамдын убакытка болгон мамилеси, адамдардын табиятка болгон мамилеси, адамдардын жаныбарга болгон мамилеси, адамдын өзүнө болгон, адамдын коомго болгон мамилеси жөнүндө чагылдырган иштер бүт бар философиялык адамзаттын жан дүйнөсүнө бир урук сала турган, жан азык сала турган. Ушу музейге келгенде адамдар ушу сүрөттөрдү көрүп, ушу чыгармаларды көрүп башкача өзгөрүп кеткен болчу, аң сезим өскөрүп. Мен ушундай кооз табиятта жашайт экенмин, кой мен булгабайм, балдарымды тарбиялайын, үйгө барып. Азыр табиятка жайылууга көп кымыз ичкен чыгып атат, барып таштандын баарын таштап кетип атышат, булгап. Ошо адамдар мисалы үчүн музейге келгенде ушу сүрөттөр үстүндө таза сонуп турган музейди жаратылышты көрүп, кой ушундай бейиштей болгон жерде жашайт экенбиз. Мындай шаркырап аткан нарын суубуз бар экен, мындай тоолорубуз бар экен. Биз ушуну сактап калалы деп мындай аң сезим өскөрүп, жан дүйнөсүнө азык алып кетели деген ой менен иштедим да. Анткени мына башка жерлерге керек болсо бир тамчы сууга жетпей жүргөн чөлдөр бар, элдер бар, туура. Биз мына нарын дарыясы кандай агып атат, шаркырап. Жеке Кыргызстан эмес, Өзбекстанга чейин багып атат. Жарык тартылып атат, жашоо тартылып атат, суатчылык кылып атат бүт баарын. Туура. Ошон үчүн биз өзүбүздүн табиятты көздүн карайында сактап калышыбыз керек да. Адам маданияттуу болсо, жан дүйнөсү бай болсо, билимдүү болсо, ыймандуу болсо, анан экономика өнүгөт, анан мамлекет өнүгөт, анан айыл чарбасы, мал чарбасы, өндүрүш өнүгөт. Ошондо табият тазалык сакталат, ошондо жол эрежеси сакталып, кырсыктар азаят, ошондо урлук, коррупция токсойт, ошондо эне тилибиз, тарыхыбыз, маданият сакталат, ошондо анан жашоонун гармониясы болот да, ошондо мамлекет өнүгөт. Адамдын жан дүйнөсү бай болсо, жарды болсо, маданиясыз болсо, эч качан балекет болсо да өнүкпөйт, эмне болсо да. Ошон үчүн мен көргөзмөм аркылуу ошо адамдар менен диалог түзөйүн, жан дүйнөсү байыталы, маданияттуу бололу, билимдүү бололу, жан дүйнөбүздү, күчүбүздү жана гана жакшы иштерге арнайлы деген чакырык менен жасадым да. Мына ошо көргөзмөңүз кечээ күн менен бүттү же дагы улантылабы? Бул эми августка чейин нарында болот, сентябрда Бишкекке кетет да. Анан Бишкектен кийин дагы башка жактарга кылабыз буюрса. Сиздин чыгармаларыңыз дагы мына Европа өлкөлөрүндө, Азиянын бир канча мамлекеттерине да барыптыр да. Анан ошо сүрөт чыгармаларыңызды сатуу, алардан пайда табуу боюнча айтасыз. Мен коммерциялык менен көп көздөйм да, мен жан дүйнөнүн байлыгын каалайм да. Ушу элдер ушу чыгармалар аркылуу Кыргызстанды таанысын, биздин элибизди таанысын деген маанилүү да. Сүрөттөрүңүздө ошо Кыргызстан жашоосу, Кыргызстандын жашоосу, философиясы, тарыхы бар. Албетте окумуштуулар бар, маданият изилдөөчүлөр бар, искусство изилдөөчүлөр, аларга аябай кызыктуу да. Көргөндө кызыгышат, башкача иштер экен деп, жаңыча башкача көз караш менен. Силер эле барсаңар мен айтып берем, Кудай буюрса, келсеңер любой убакта. Ана ушу чыгармаларыңыздын басымдуу бөлүгү кыскача таанышып чыктым. Көбүнчөсү баягы улуттук этнос тилде, анан баягы чи менен иштөөгө басымыз айткенсиз. Бул жерде көчмөндөр алифбеси деп бир чыгармаңыз бар экен. Бул идея кайдан келди эле, көчмөндөр алифбеси, ал жердеги ушу руна тамгалары туурасында маалыматтарды кимден алдыңыз же мурун кийин окуп билим алдыңыз беле? Ошолор жөнүндө. Эми сүрөтчү болуш деген бул жөн эле сүрөт тартып кой эмес, сен жан дүйнөң бай адам болушуң керек, багажың бай болуш керек да. Сен философияны окушуң керек, тарыхты окушуң керек, психологияны окушуң керек. Көп тармактуу бай адам болушуң керек, интеллект, аксөөк, аристократ адам болушуң керек. Эчтеке билбесең, сен эчтеке жарата албайсың. Ошон үчүн мен Кыргыздын тарыхына, адамзаттын философиясына, жашоосуна көп кайрылам да, көп окуйм. Азыр жакшы аудио китеп деген чыкты. Коюп уга бересиң да. Манас атабызды угабыз, Саякбай атабыздын Манас айтканын угабыз. Ошондо баары камтылган да. Урун жасуулары биздин Кыргыздардын айтып атпайбы, мурун жасуу болгондо мына урун жасуулар, Енисей жазуулары ташка чегилип калган да, анын баары эч качан тана албайсың. Жанагы кыргыз урлардын эң тамгалары турат. Ошондо айтып атпайбы, Манастачы кулалды таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деп. Кыргыз урларын баарын бириктирип, улуу каганат чоң мамлекет түзгөн биз Манас атабыз. Ошондо айтып атпайбы, Бакай атабызчы, бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнүп калды кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет, бөрү келип жеп кетет деп. Мына достук жөнүндө, ынтымак жөнүндө биз ынтымактуу болсок, аябай күчтүү мамлекет болобуз деген. Бүт баары бул жерде идеология, философия жатат да, аны түшүнүш керек, окуш керек. Музейге барганда жөн эле киши аны түшүнбөйт, анын үчүн сен баардыгын башың керек да. Биз мисалы үчүн сүрөттөр түшүнүш үчүн 5 жыл училищеде окуганбыз, 5 жыл университетте окуганбыз. Аябай окуш керек да, китеп окугандай түшүнүш керек. Жок рахмат. Эми бир суроо болсун. Искусство сиз үчүн эмне бул? Мен үчүн жашоо бул мен искусство. Искусствону мисалы үчүн мен энергиям жатат да иштеримдечи. Ошону карап туруп менин прототипим да аларчы. Мен жашоом бул жашоо деген призвание орусча айткандачы. Менин миссиям,
менин парзым бул жашоодогучу. Мен ушу жашоого искусствону жаратыш үчүн, ушу искусствону сүрөттөрдү тартыш үчүн келгем да, өзүмдөн кийин изи калтырып кетейин депчи. Баягы ар бир эле сүрөтчү, баягы залкар сүрөтчүлөр дагы өздөрүнүн чыгармаларында кандайдыр бир табышмактуу сырды ката келет да. Сиздин чыгармаларда да ошондой табышмактар, сырлар катылганбы? Сөзсүз. Ал мен жана философиялык иштерине баардык символдор менен берилген да, белгилер менен берилген. Аны бир карап эле эл түшүнбөйт. Ал үчүн аябай үңүлүп карап ошого берилип кириш керек да. Мунун баары кийин изилденет буюрса, окумуштуулар келип изилдейт, журналисттер окшогон балдар изилдейт, ошондон билинет да. Азыркы учурда сүрөт искусствосуна кызыккан жаштардын саны кандай? Эми жаштарыбыз Кудай буюрса жакшы эле. Көптөгөн окуп атышат, музыканттар чыгып атат, сүрөтчүлөр чыгып атат, академиялар ачылып атат, жаш балдардын студиялары ачылып атат. Буюрса эми жакшы көпчүлүк болгондо эми ар кандай болот да. Жакшы жигиттер, балдар, кыздарыбыз да бар. Сиздин шакирттериңиз барбы араларында? Эми мурун университет иштеп окуучумун, студенттер. Азыр мен убактым жок, шакирткалар алчу. Өтө көп алдыга пландар өтө көп коюп койгом. Ошолорду аткарыш үчүн убактым даже өзүмө убактым жетпей атат да. Жана таштардын баарын таап чыгышалар иштеш. Жана бир эле чийди мен жарым жыл араң бүтүрөм, ойлоп көргүлө. Буга мен 30 жылдык өмүрүм кетти жана иштергечи. Бүт жаштыгымды ушу чыгармаларга бердим да. Ана карыдык ушинтип отурчу. Анан ушу чыгармаларыңызда чийден да сырткары таш, тери өңдөөсү жогоруда айтып өттүңүз. Бул негизинен кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүндө тери иштетүү, сиз айткандай кийиз иштетүү, чий согуу, чий чырмоо өңдөө. Негизинен сиздин баягы тукумуңузда, ата тегиңизде ушу кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө басым жасагандар барбы? Ооба, мен бала кезимден өзүм апам Зурагүл, тайнем Сайра бул кол өнөрчүлөр болгон да, чебер устар. Бала кезимде ошо кийиз ташып, жүн ташып, чүкө коюп, боёкторуна кийиздеп келе жардам берип жүрчүмүн да. Анан ошо мен ата бабамдан өткөн, ошо эненин сүтү менен, атанын каны менен келген өнөр дейм да. Ошондой эле дагы бир бул менин искусство болгон сүйүүм. Үчүнчү болсо бул биздин Кооз кыргыз жерибиздин табияты. Бала кезимде ушу тоо ташташууларды аралап жүргөм да. Ошолор чоңойгондо анан мен көңүлүмө, жан дүйнөмө сиңип калыптыр да, анан ошолорду иштегим келип. Анан үстүнө бала кезимден тайнем апам мага көп жомок буламыштарды айтып берчи да. Ошонун баары эсимде калып да, анан дагы бир чыгармам бар. Жер эне дегенчи. Анан апам айтып берчи да, кичинекей жерди эки көбөгөз көтөрүп турат. Анан мүйүстөрү чарчаганда алмаштырганда жер титирейт депчи. Анан кийин мен ошону эстеп, сүрөтчү болгондо апама арнап таазим кылып, ошону иштеп койдум. Кийин барсаңар көрөсүңөр. Анткени бул экологиялык маселе да. Жерди эки көбөгөз үстөм, адамдар да көтөрөлү. Жерди талкалабайлы, буспайлы сактап калалы деген мааниде да. Эгер жер эне карын алса, анда бат эле бизди талкалап коет. Жер титирөө болуп атат, селдер жүрүп атат, цунами болуп атат, шамал болуп атат. Замат эле талкалап коет. Ошон үчүн жер эненин жинине тийбей, кыжырына тийбей, таза жүрөлү, таза жашайлы. Жерди дагы таза сактайлы, өзүбүздүн денебизди да таза сактайлы деген маселе да. Экологиялык темадагы чыгарма экен да. Да, көбүрөөк ошондой кайрылам да. Анан бул жерде дагы бир чыгармаңыз бар экен, Эне жүрөгү деген чыгармаңыз. Да, Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Аябай кызык болуп атат да. Бул эне жүрөгү биз эненин мээрими, баласына болгон мээрими бул чексиз да, көп адамда чексиз. Бул уламыш бар го. Кызы менен жигит сүйлөшүп жүргөн, кыз айтат экен, энеңдин жүрөгүн сууруп бер, анан мен сага турмушка чыгам депчи. Анан эне байкуш жүрөгүн сууруп берип, анан баласы көтөрүп барат, жыгылып кетип, анан ошондо жүрөк секирип алып айтат экен, балам эч жериң ооруган жокпу деп. Көрдүңөрбү кандай баласы үчүн кандай эненин мээрими. Аял заттын мээрими ушу баланы бул эне деген бул тукумулоочу мыйзчасы жашоодо, бала төрөп, баланы тарбиялап, ошондон тукумланып, анан уланып атпайбы? Бул жашоонун очогу да эне деген. Ошо жөнүндө философиялык темалар да мунун бар. Мунун баары жаштар билиш керек, үйрөнүш керек. Ошону энени сыйлаш керек, кадырлаш керек. Азыр деле энелерин өлтүрүп коюп атпайбы? Машина алып бербесин, тин алып бербесин, муну алып бербесин деп туурабы? Ошондой бир окуя болбодубу баягы? Мындай окуялар атталбасын. Бизге сизге бөлүнгөн да убакыт соңуна чыгып баратат. Ошондуктан сизге эркин микрофон узатсак. Баарыңарга ийгилик каалайм. Жерибизде тынчтык болсун, ар дайым жакшы жашоолор көп болсун. Силерге ийгилик, ак жол каалайм.